Бул жерде чуркап бара жаткан торопойлорду көрүп турабыз. Бизге 1, 2, 3 сүрөт берилген. 3 сүрөттө баарында бирдей торопойлор чуркап бара жатканы түшүрүлгөн. Анда сүрөттөгү торопойлордун санын эсептейбиз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Анда бизде 7ден 3 сүрөт бар экен. 3 сүрөт. Ар бир сүрөттө 7ден торопой бар жана бизде 3 сүрөт бар. Анда биз бул жерде жалпы канча торопой бар экендигин эсептейбиз. Аны эсептөө үчүн бизде 7ден 3 сүрөт болуп жатса, анда аны жазып алабыз 7ден 3 деп. 7ден 3. Ал негизинен 7ден 3 бул 7ден биринчи 7, экинчи 7, үчүнчү 7нин жалпы суммасын эсептей дегенди түшүндүрөт. Кошо түрүндө жазып алабыз. 7 кошо 7 кошо 7. 3 7нин жалпы суммасы канчага барабар? Биринчи 7ге кошобуз экинчи 7ни, ал 14кө барабар болду. 14кө үчүнчү 7ни кошсок 21. Анда 3 7нин суммасы 21ге барабар. Демек бул жердеги жалпы торопойлордун саны 21. Анда эмесе дагы бир башка мисал аткарып көрөбүз. Бул жерде бизге деңиз жаныбарлары берилген. Же болбосо тюлен деп дагы аталат. Анда биз бул жердеги тюлендердин санын эсептейбиз. Биринчи сүрөттө бизде 1, 2, 3, 4, 5. 5 деңиз жаныбары берилиптир. Ал эми бизде канча сүрөт бар? Эсептейбиз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 деңиз жаныбары түшүрүлгөн сүрөт бар. Анда биз бул жердеги сүрөттөрдү жазып алуу үчүн бизде 5ден 7 сүрөт бар. 7 сүрөт. Же болбосо бул сандарды кантип жазып алабыз? 5ден 7 деп дагы жазып алабыз. 5ден 7. 5ден 7. Бул негизинен ар бир сүрөттө 5ден 7 сүрөт бар дегенди түшүндүрөт. Анда биз бул сандардын дагы суммасын эсептейбиз. Ал үчүн 5ге кошобуз 5, үчүнчү 5 кошобуз 4-чү 5, кошобуз 5-чи 5, кошобуз 6-чы 5, кошобуз 7-чи 5. Бул сандардын жалпы суммасын эсептейбиз. Суммасын эсептөө үчүн биринчи 5ибиз, ага кошобуз 2-чи 5ти кошсоң 10, 3-чү 5ти кошсоң 15, 4-чү 5 20, 5-чи 5 25, 6-чы 5 30, 7-чи 5 35. Демек, бул жердеги 5тердин жалпы суммасы 35ге барабар. Бул жердеги деңиз жаныбарларынын жалпы суммасы 35. Эгерде бизге бул жердеги деңиз жаныбарлары түшүрүлгөн сүрөттөн 7 эмес, мындан дагы көп 100 сүрөт берилген болсо, аны ал жердеги деңиз жаныбарларынын санын кантип эсептемекпиз? Биз 5ти 100 жолу кошуп чыгабызбы же кыскача түрүндө дагы кантип эсептесек болот? Ойлонуп көрөбүз.